жаратканым берип, жаңы жылым келип, жыл айланып, жыл жаңарып, кубанычка бөлөп, сыйкыр күчүн жөлөп, өмүр күчү шаңга бөлөп, жаш бала тыны айланып билип, жаңыралы жаңы жылда. Жаңы жылым келсин, жакшы жылым, бизге аяз ата билсин батасын. Жаңы жылда келип, жакшы тилек менен, оюн күлкү ырлар менен, аяз ата келип, ак батасын берип, аяз кызы ырдап берет. Жаш бала тыны айланып билип, жаңыралы жаңы жылда. Жаңы жылым келсин, жакшы жылым, бизге аяз ата билсин батасын. Жаш бала тыны айланып билип, жаңыралы жаңы жылда. Жаңы жылым келсин, жакшы жылым, бизге аяз ата билсин батасын. Жаңы жылым келсин, жакшы жылым, бизге аяз
Buya bir yıl olur, ben elçi ol dayındalığım. Ошондон бери çoğu sizler ben işte oradayız. En birinci elbette bizden prezidentke, bizden жетекçilerге разычылык билдирип, өздөрү колдоосу менен өздөрү ушундай мандат берип, бияка 19 жылы элчи болуп келип, экинчи баарларга сиздерге ыраазычылык билдирип, анткени силер колдоосуңар, силер жардам бербесиңер, азыркыдай эң алдыңкы элчилерде болуп калдык буюрса, мындай көрсөтүчтөргө жетиш кыйын эле. Бул мен ойлойм, жана эле элчиликтин эмгеги эмес, баарыбыздын эмгеги чоң, баягы айткандай. Силерге чоң рахмат. Эгерде бизди таанып койсом, кечирип койгула. Негизги максат иш. Негизги максат кыргыз мамлекетин аброюн көтөрүш. Негизги максат кыргыз элинин даңгадалаш, кыргыз каада салтын өйдө көтөрүш. Албетте сиздерге окшогон кыргыздын мыкты улан кыздарын, жигиттерин колдоп, сүрөп, өйдө чыгарышта. Ошол себептен мен ойлойм, буюрса дагы чоң ийгиликтер асылды. Баарыңарга ден соолук, бакыт таалай, ар бирөөңөр өзүнчө бир баягы кыргыздын мен деген кыйын инсандар сыяр алыста болсо да бияка келип көп жакшы жешкендиктери бар, көп ийгиликтер бар. Ошол ийгиликтер көбөйө берсин, жакшылыктар көбөйө берсин. Аман эсен болгула, каалаган максаттарга жеткиле. Албетте кыргыз эли ынтымактуу болуп, кыргыз мамлекетибиз өнүккөн, өскөн, абройлуу, сакан болсо дагы бир эң мыкты мамлекеттерден болсун.